Кыз баланын самооценкасын ата гана көтөрөт. Кандай болсо, аны таштап кетпей турган, кемчилиги менен кабыл ала турган, жаңылса, кайрылса, көтөрүп келе турган, күйөөсү зомбулук көрсөтсө, үйүнө келсе, кызым сен ушинттиңби? Жаңылып калыпсың, анда биз сүйлөшөлү, мен сени коргойм. Же үйдө болсоң, анда сенин чечимиң дей ала турган атасы бар экенин көргөн кыз гана самооценкасы жайында болот, үй бүлөлүк мамилелерде чек арасын коргойт. Аны эмнеге кызыңы кара деп энеси өткөрүп берип коюш керек? Эркекке эркек болууну, аял катары түшүүнүн аябыны кээде кыз бир тууганың өндөбөгөн, алар кетет. Алар коноксумал, алар аялуу. Сен менин мураскеримсиң деген сөздү ким айтыш керек? Кечирип кой, эне айтабы ошону? Эркек айтыш керек. Менин атам райондук жетекчи болгон. Ал мезгилде, совет мезгилде деген талап күчтүү болчу. Каалаганда басып кетип эле джип менен, телефон менен башкарып коюу жок эле. Онлайн камера жок болчу. Мектеп райондун эмне мындай караганда строй компания, ХСУнун начальниги болгон. Бүгүн түнү кашарды бүтүрбөсөң эртең болбойт десе курчу. Мектеп, поликлиника анда уктабай барчу. Бирок ошого карабастан кечкурун келип биздин күндөлүгүбүздү текшерип, анан эмнеге эки алып калдың деп бурчка тургузуп урбастан, эмнеден улам болду? Түшүнбөй атсаң кет түшүндүрөйүнчү дегенге убакыт тапчу. Балам күчтүү болсун деген эркек шилекей калып шылкылдап, уктап, сабагынан кечигип, ишинен кечигип, начальнигинен мени жок деп кой деп, кредиттен качып банктан жакшыны отурса, кантип баласын үлгү болот ал? Ошол тараптан эркек өзүн түздөсүн, үлгү болсун, коргоочу болсун деп басып туруп анын тамак жегенин, туалетке киргенде суу балканын, кирингенин, кийингенин үйрөтө албай калышы мүмкүн, бирок негизги тарбия учагы жана үлгү болуу функциясы коргоо, алардын эмоционалдык жактан, психикалык жактан корголушу эркекте. Ошон үчүн кечирип койгон урматтуу аталар, бала тарбиялоону тойгозуудан сырткары, багуудан сырткары малды багат, баланы тарбиялайт. Ошондуктан сезим, сүйүү берүү, тарбиялоону эне менен бирдей ишке ашырсаңыз, нур үстүнө нур. Болбосо, ошонун баарын ишке ашырып аткан энеге колдоо, коргоо, сүйүү жана поддержка бериш керек.